Сенин жашооң сенин колуңда. Аны кандай нукта, кандай темпте алып барсаң, дал ошондой турмуш жолуң уланат эмеспи? Айылда жашап, башка айымдар сыяктуу бир жерлерде жетекчи болуп иштесе дагы, айыл турмушун терметип, ошол үйдө бала чаканы кармап, же болбосо элчилеп чет жака кетпестен, барына шүгүр деп жашаган айымдарыбызды көргөндө албетте кубанасың. Бүгүн Асылзат автордук көрсөтүүсүндө Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу Сузак районундагы Таштак айылында турабыз. Дал мына ушул айылда Элмира Капарова аттуу айым жашайт экен. Элмира эжеке, мынакей мен утурлап жолубуздан тосуп чыкты. Элмира эжеке, саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы дегендей, ден соолук кандай? Сизди ушул айылдагы аракетчил аялдардын бири деп атыңызды алыстан угуп, кандай аракеттерди көрөт экен, айылда эмнени бир ишке ашырсам деген ой пландары бар экен, буга чейин эмнелерди кылды экен деген бир кызык суроолордун үстүнө атайын сизге келдик да. Убактыңыз болсо бизге ошол айылдын турмушунан бир эмне кылып жашап атасыз, эмнелерди кылса болот деген суроолордун тегерегинде жооп берип койсоңуз. Эмне демекчимин? Кышында мисалы үчүн бекер отурбай жазга даярдык көрөбүз. Жазга айылда. Биз былтыркы жыл акыркы ноябрь, декабрь айы айтсам, бизге жемиштүү жылда айдан болду. Ноябрда 10 женщина деген коомго кошулуп, ишкер айым коомун түзгөнбүз Таштак айылында. 125 аялдан турат. Ошонун ичине мен 10 аялды түзүп, группа түзүп, багбанчы болоюн деп, багбанчыны коюп, мисте бадам мына адырылуу жерибиз бар. Жакын эле ошо илгертеден неме кылып иштетип келгенбиз. Ошол жерден жер алып, ошо кыз келиндер болуп түзүлүп, ошолорго иш болсун. Кичине мисте бадам ийгеле көктөссөк, ошо айылыбызга эле кайра эле ошонун мөмөсүн алып айылыбызга мындай айылыбызды ошо менен камсыздасак өтө жакшы болот. Кыз келиндерибиз иш менен камсыз болот. Үй бүлөбүздү бакканга да жакшы болот да, негедир. Мына ушул адыр. Биздин ады бизге карайт ушулар баардыгы. Осунбек булак атабыз деп коебуз. Осунбек ата булагыбыз бар. Ошол жерде булагыбыз бар. Булактан суу чыгат. Ошол жерден иштетилбей. Азыр эми мал көбөйүп кеткен да адырда. Бүт эле малчар болуп кеткен. Жердин кыртышы ушунчалык жоголуп кеткен. Жоголуп баратат дейм. Чөп чыкпайт. Ошо чаң басып, ошол жерге кичине арендага жер алып, мисте бадам өстүрөлү деп атабыз ошо группабыз менен. Эмне дегенде, биринчиден ал мисте бадамды мээнет кылып өстүрсөк, экологияга жакшы, жашылдандыруу. Экологияны жашылдандырабыз. Анан кийин көчкүнүн алдын алат. Анан үчүнчүдөн жер кырсышын сактап калабыз. Жер кырсышын мисалы үчүн мисте бадам деккенден кийин аны сугарабыз да. Ошондо жерге нумдуулар пайда болот дагы, чөп өсөт. Аз өспөй калбадыбы, чөптөр бүт эле тебелет. Ошондуктан ошону аракеттенип атабыз азыркы мезгилде. Ошо көчөттөрдү заказ берип, ошо группанын лидери болом мен. 10 аялдын үстүнөн лидер буюрса, жаздын кайсы айларында баштайсыздар ошо отургузуу иштерин? Кудай кааласа, февралдын ошо этегинде. Февралдын башында. Этегинде. Ошого чейин азыр жер алуунун аракетинде чуркап жүрөмүн. Арыз документтерди турлап болуп калса, ошо февралдын этегинде баштайбыз. Көчөтүбүз азырынча дайындап койгонмун. Муну жергиликтүү бийлик кандай колдоп атабы же кандай кылып атат, жардам берип атабы? Буга биринчиден мен үй бүлөм колдоду. Аябай жакшы колдоду үй бүлөм. Анан экинчиден айыл жерибизде ошо айыл башчыбыз, анан ошо Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн өкмөт башчысы колдоп атат. Колдоп атат. Ажыратып ал элегин, бирок колдоп атышат. Берели деп атышат. Ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Демек, ал маселелер чечилип калса, буюрса, жакынкы күндөрү көчөттү отургузуп, ошону менен алек болуп, Кудай кааласа, мына башталып калат экен да. Февралдын 20-ларынан кийин марттын башына чейин эге баштайбыз. Көчөттү ошо малда эгиш керек, мисте бадам. Анан мисте бадам деген өтө мындай кайраттуу, жанагындай кургакчыл жерге өсө турган өсүмдүк болуп эсептелет, дарак болуп эсептелет. Аны биринчи, экинчи жылы жакшылап эле көңүл буруп, тамчылатуу боюнчабы же иши кылса, ошо сугарып карап алсак, анан 2 жылдан кийин ал тамыры кетет дагы, жердин тилкесинде терең болуп, анан
неметпейт. Жок, мөмө бересем өсө баштайт. Ооба, өсө баштайт да анан кийин бери 4 жыл, 5 жылдан кийин анан мөмө бере баштайт. Ооба. Бул жыгач немеге киргендиктен кечирээк мөмө берет. Бул бадам мистенин өстүрүүнүн сырларын сиздерге ким үйрөтүп атат эже? Бадам мистенин сырларын мен интернеттен окуп үйрөндүм. Анан кийин өзүм кыз маалымда Төшкүч айылында чоңойгонмун. Ошо биздин токойлор Куротко улашып кетет. Бизде бадам токойубуз бар. Ошондон көрүп, билип жаштайыман неме кылып жүргөн үчүн, тажрыйба алып жүргөн үчүн ошо аркылуу эгейин деп ошого кызыгып, атайын алдыма милдет кылып койдук. Кудай кааласа, февралдын этегинде ошо иш аракеттерибизди баштап алсак, өтө сонун иш баштаган болобуз келечекте. Мисте бадамыбыз бак болуп берген болсо, көктөдү. Өтө жакшы иш кылган болом деп өзүмө ошондой сезет элем да келечекте. Андан сырткары мына ушул үйдө 35 ушул менин үйүм. Жолдошум экөөбүз турмуш курганыбызга 35 жыл болду быйыл, Кудай кааласа. Ошо 35 жылдын ичинде жолдошум иштеди. 42 жыл шофер болуп иштеген. Мен ушу үйдө эле балдарымды тарбиялап, аларды өстүрдүм. Азыр бала тарбиялаш деле кыйын эмеспи. Мына ушул бак. Бул бакты биз 2006-2007 жылы эккенбиз балдарым менен. Эгип буларды деле бакты деле жаш баладай карасаң мөмө берет. Карабасаң мөмө бербейт. Мисалы үчүн ушул жерде 30 түп неме көчөтүм бар. Алма багыбыз. Анын ичинде кара гилерс деп коет, өзүнүн жайдары гилерс. Кокон гилерсибиз бар. Жазда эрте пыша турган алмабыз. Бул алмабыз 5 этап менен пышат. Биринчи май айында бир алмабыз пышат. Анан кийин июндарга барганда ал түгөнгөндөн кийин өрүк, анан дагы бир этапта алмабыз пышат. Анан кийин июл, август аралыгында дагы пышат. Анан сентябрь, октябрь, анан кышкыга деп 5 этап менен. Ошондо мөмө жемиштин канча түрү бар бул жерде? Бул жерде мөмө жемиштин эсептегенде 30 түп болсо, 30 түптөн 20 түп. 20 түп. Ушул жердин аянты канча чыгат эми? Ушул жердин аянты 2 сотик эле чыгат. 2 сотик жерден 2,5 сотик чыгат. 20 түп мөмө жемиштин түрүн аласыз, э? Түрүн алабыз. Быйыл кандай болду түшүндөлүк? Биз жылда март айына чейин сактап алып жечүбүз алма багыбызды. Былтыр гүлдөгөндө кар жаап койду жазда. Өзүңөр билесиңер, кар жаап коюп, ошо карда үшүк алды, бирок 3төн 1 болду. 3төн 1 алдык. Бул алманы жаш баладай карайсың. Мисалы үчүн алманы бутаганда февралдын 10-унан баштап марттын 10-уна чейин буталат. Ошондо алма уктап жаткан болот. Анан кийин март келет. Мартта уже буларды актап, ак менен агартып, актайбыз, түктөрүн тазалайбыз. Мынантип жазда үйүп, мындай тегеретип, арык чагылып коюшат. Бул өтө пайдалуу. Бул арыкчачы суу толуп, ошонун суу канып ичкенге өтө ыңгайлуу бул алмаларчы. Анан алманы көктөгөндө гүл ач электе бир дарылайбыз. Анан гүлүн ачып, гүлүн төккөндөн дагы бир дарылайбыз. Бул мөмө кийин корек деп коебуз, эми түйө баштаганда дагы бир дарыланат. Ошондо бул алманы биз үзүп жегиче пышкыча 5, 6, 7ге чейин дарыланат бул алма бак. Буну өтө жакшы көңүл буруп карасаң, алма өтө жакшы жемишин берет. Буну караш керек, убагында сугарыш керек. Мисалы үчүн быйыл декабрда сугардык, мына январь, декабрда кышында сугарып койсо өтө пайдалуу бул алма. Түгүнө көң салабыз, күл дегенде ошондой мындай өзүбүздүн эле беркиндей химзат салбайбыз, өзүбүздүн эле чиринделерден салып карайбыз. Ушул өтө жакшы бул бак деген. Балдар жегенге жакшы, бул бак жакшы болот жылда эле. Былтыр гана кичине кар жаап, карда калган үчүн кичине начарыраак болду, бирок жакшы бак. Мисалы үчүн мына коңшу колоруңдор менен айылда деле ушу таркатабыз. Алма бышканда этап менен бүт ооз тийгизип тең жейбиз. Мындай бизде сатуу деген жок, сатпайбыз. Ушу коңшу колоңдор менен, бала чакалар менен жейбиз.
Анан ушу бактын чекесинен эле мен өзүмө ылайыктуу кылып жер шарт түзүп аламын. Анан бул бактан сырткары мен гүлдөргө кызыгамын, гүл эгемин. Азыр мисалы үчүн мына чилде чыга элек. Чилде мына февралдын 5-inde чыгат, Кудай кааласа. Чилде чыкканда өзүмө ылайыктар мына жерлери жакшы мындай неме боло баштайт, өзүнө келе баштайт. Келгенде ушу гүлдөргө жай кыламын. Азыр мисалы үчүн биз азыр бекер отурбай мен ушу гүлдөргө мына түктөрүнө чаап, мына азыр мына эмесе болот, кичине күн жылыганда, бирок түгү муз азыр тоң кете элек. Мисалы үчүн ушул бир катар. Ушул жака атайын өзүм месте кылганмын балдарыма айтып. Ушул жерде эле, мисалы үчүн ушул жерде эле бир 8 түр гүл эгем. Ушул аралык эле. Аралыгын бөлүп коёмун. Кайсы гүл экени билинип туруш керек. Ушул жерге 8 түр гүл эгемин. Мынандай жыгач гүлдөрүм бар. Булар дагы мындай фиолетовый болуп гүлдөшөт. А бул жерде Кудай кааласа лилия, Россия жеринен лилия гүл алып келип эккенмин. Ак түстө лилия. О 2 метрге чейин болот бийиктиги. Аябай жакшы гүл бул. Жылында түгүнө көбөйүп чыгат. Көбөйүп чыккандарын кичине көбөйтүп нар жактарга которуп коём, эгип. Ушулдай келгенде тиги мына жерде дагы гүл эгет турган месталарым бар, ушуларга да эгемин. Юкам бар бул жерде ушундай. Мына жерде болсо ушу хризантема гүлдөрүм бар. Булардын бийиктиги жакшы, түгүнө көңдү аябай жакшы салып, күндө сугарып, гүлдө ушунчалык жаш баладай карайсың. Не дегенде мен бул гүл өстүргөндө эгерде гүлүм кичине жери кургап же каралбай калса, кадимкидей ооруп каламын. Анан бир жерге барып, бирөөнүкүнөн гүл же базарга барып гүл көрсөм, кадимкидей жүрөктөн ооруп калам да. Мен өзүм ошондаймын. Ошо гүлдү алмайынча мындай өзүмө келе албайм да. Ушу гүлдү алыш керек. Ошентип гүлдөрдү көп өстүрөм. Атайын балдарыма звонок кыламын, балдарым Россиядан уругун салышат. Уругун таштаймын кичине идиштерге. Ошо жерден көчөт кылып алып, анан көчөтүн эгемин. Ашкандарын коңшуларыма таркатам. Айылдагылар келип алып кетет. Күйөөм деле иштеди. 42 жыл шофер болуп иштеген, чоң машинелерди минди. Азыр Кудайга шүгүр 2 жыл болуп калды, пенсияга чыккан. Иштебей калганына көп жыл болду, бирок азыр бизде иштер жоюлуп кетпедиби, бүт эле организация жок болуп. Анан күйөөм жолдошум ушу Россия жерине барып иштеп келди. Анан балдарга жол ачып, балдарды алып барып үйрөтүп койгон үчүн азыр балдар иштеп атат. Азыр күйөөм жолдошум экөөбүз үйдө эле, неберелерди карап. Ошо үйдө бирок бекер отурбайсың. Үйдүн иши жеңилдешет, бирок үйдүн иши өтө оор. Өтө оор. Бир адам жетишпейсиң. Мен илгертен эле ушу 35 жыл болду ушул үйдө түтүн булатып, жолдошум экөөбүз жашаганыбызга. Бир кыз, 4 уулум бар дедим. Мисалы үчүн эне өзүнчө бир бактылуу да. Мен мисалы үчүн биринчи бактылуу күндөрүм ушу балалуу болгондо билгем. Балалуу болгондо негедир өзүңдү бактылуу сезесиң эне деген. Бала деген жакшы да. Анан кийин экинчи бактылуу болгон күндөрүм ушу балдарымы чоңойттук. Жолдошум иштеди, мен үйдө ушу мал чарбаалык кылып, балдарым ошо кошо эле тытынып эле ушу жолдошум менен эле үйдө бекер отурбадык. Талааны таладай кылат элек, пахта экет элек, тамеки экет элек алмалда. Азыр эми жок, эгилбей калды бул жерлерге. Анан ошентип жүрүп эле жолдошум сырттан таап келет, мен үйдө ушу балдарымы кийинтип, ичинтип окуттум. Кудайга шүгүр, мен өзүмө бактылуу энемин деп сеземин. Эмне дегенде өзүм окуган эмесмин. Onu бүтүп эле турмушка чыкканмын. Анан ушу балдарым баары жогорку билимди кылдым. Кыйынчылыктарды кыйын. Россия жергеси барсаң эле мына деп эле кармата койбойт. Өтө кыйын. Барып анда 2 уулум иштейт эле, келиним бар эле, неберелерим бар эле. Анан барып анан ошолордун тамак ашын бекер отуруп жегенден уялып,
балдарым ишке кеткенде иш издейт элем. Ишке бардым, эми анын уяты жок да. Барып, ал урлук кылбасаң өзүң, анан барып 3-4 жерге ишке кирдим. 2 саат иштейм, анан болду. Мен өмүрүмдө швабра түртүп көргөн эмесмин да. Швабраны мынтип алып барып кайра тартканың эле болду, иреңдеп жатып каласың. Анан кийин Мастер Ланч деген чоң бир ишкана бар. Бардыгы ошо тамак аш, салат бардыгы ошо бир жерден чыгат. Мен балдарым дайым эле ошо эменин Россиянын чекерагында Мытышы шаарында болушат дайым. Ошол жерде отупташып калган. Анан ошентип ошол жерге дагы балдарым айтпай бекинип бардым. Барып ал жерде да 2 саат иштедим. Эми туруп иштейсиң да, жалаң салат, холодной сектеп коет, өтө кыйын. Анан кийин мен өзүмө мурдагыдай эле жаш сезип неме кылсам, жок, биз жашыбыз өткөндө ден соолугум кете баштайт экен. 2 саат иштедим дагы, жок, балама звонок кылдым дагы, тез келип алып кет мен дедим. Анан барып алып келди. Андан кийин деле бир 2-3 жерге бардым. Эми аракет кылып көрөйүнчү, бир жеңилирээк. Бирок Россияда жеңил иш жок. Өтө оор. Бир адам эле бир 2 этаж, 3 этаж болот. А жерде көп этаж немелер болот. Көп жерди уборка кылыш керек, бир эле адам. Айлыгы аз өтө. Анан кийин иштейсиң, иштебегенде биздин кыргыздар, мен орусчаны түшүнөт элем. Анан кийин жооп бергенде кыйналып жүрдүм. 3-төн 1 жооп берет элем, калганына тил билбесең өтө кыйын. А жерге Россия жергесинде тилди үйрөнүп барыш керек. Тилден көп адамдар кыйналат. Тилден кыйналат, иштешет. Иштегенден тилди билбейт, айлыгын ала албайт. Айлакысын ала албай көп кыйналышат. Анан кийин ал жерде мен айтам, өтө кыйын. Мен айтат элем ушу кыз келиндерди. Эми эркек балдар иштеп, үй бүлөсүн бакса болот. Кыз келиндерди барууну сунуштабайт элем мен. Мен эмне дегенде өз көзүм менен көрүп келдим ал жерде. Мисалы үчүн айлык алышат, кичине айлык табышат, аны үйүнө жөнөтүшөт. Анан кийин өздөрү кийинейин десе квартплаты бар. Квартплатына берсе тамак ашы бар. Анан кээде квартплаты жок, көчөдө калгандарды көрүп келдим өз көзүм менен. Ушунчалык жашоо кыйын. Бул үй ичинде ушу колуман келишинче гүлдөрдү алып кирип өстүрөмүн. Жайында сыртка чыгарабыз. Кышында мындай үйүбүз тар үчүн көп гүлдөрүм батпай калат. Анан таркатып жиберип өзүмө жакканын алып калам. Бул лимон өсүмдүгү. Мына бышайын деп калдым өмөсү. Мына саргайып атат, жакында бышат. Дагы гүлдөп, дагы мына түйүп, ушинтип чоңоюп быша берет. Ушу чоң улумун кызы 5ке толуп калды. Чоң улу окууга кетти. Сагынышат. Күндө телефондон бир маал сүйлөшүп турушат. Ал жактан балам өтө баласак. Сагынат. Айла жок. Тирилик, иштеш керек. Ушуларга шарт түзүп бериш керек келечекте. Ошон үчүн иштеп жүрүшөт, айла жок. Муну неберем ырдайт. Ырдап бересиңби, эжеме? Ырдап берчи жаңы жылдагына. Gel Cancıl geleversin, ıştık nurun sebeber bir bolsun biz menен bizdin ata-eneler. Ушинтип ыржат атабыз, ырдашат. Ушулар менен кубанып отурабыз. Мынакей Элмира айым, биз сиз менен жакындан тааныш болуп, сиздин кыла турган алдыда буюрса жаздагы иш аракетиңиздин пландарын дагы билип алдык. Эми ошол баягы мезгил келсе буюрса, ал күндөрдү дагы көргөнгө Кудайым өзү жеткирсин. Биз сиздин мындан аркы жашоо турмушуңузга, ишиңизге дегендей чоң ийгиликтерди каалайлы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы болуп берип, биз менен ыймандай сырларыңызды бөлүшкөнүңүз үчүн биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, биринчиден силерге да ыраазымын. Кудай кааласа, Кудай Алла Таалам насип кылса, ошо багыбыз өнүп өсүп
чоң бакка айланса, силерди эс алып кетүүгө чакырамын, Кудай кааласа. Рахмат силердин жамаатыңарга дагы. Чоң рахмат. Ушуну менен урматтуу теле көрүүчүлөр, Асыл Саат автордук көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын соңуна чыгабыз. Буюрса, Асыл Саат көрсөтүүсү ар бир айымдын, ар бир аракетчил айымдын аракетин элге алып чыга бермекчи. Биз менен бирге болуңуздар.